Assalamu alaikum, hoş gelipsizler. Kırgızstanda bir kol çayıp koyulacı. Azamatsızlar. Barız ne stand-up'a geldik, turabı? Сүйлөшпөйлү, кандай дейсиңер? Мурда мен мисалы мындай көптөн бери чыга элек болчумун да stand-up'ка. Мурда тамашалаганда мен мындай тамашалачумун. Мен атым Мыктыбек, 21 жаштамын, бетимен апаман башка эч ким өлек деп ушинтип тамашалачумун да. Азыр мен ошентип тамашаласам, силер ишенбейсиңер, туурабы? Ишенесиңерби? Улантып эле деп. Ким акылдай жигитке турмушка чыгат эле кол чаап койгочу, бойдок кыздар. Эй, жигит кыздар деп атам. Сен элдин баары кол чаап билмей калат деп ойлодуң беле. Арасында мен да кол чаап каралар жыгап атып. Анан ким өмүрүндө бир жолу жок дегенде бир жолу мал базарга барып көрдү эле. Мен бир нерсени түшүнбөйм да. Неге мал базарга сөзсүз түн ичинде барып соодалашыш керек? Күндүз мал жакшыраак көрүнөт да. Арзан болот. Эмне караңгыда сен алып алсам арзан тиесиңби мага? Ошону түшүнбөйм, неге андай депчи. Анан могу байкадыңар белебиз, бир аз негизи эле кыргыздар болобу, негизи Кыргызстанда жашагандар негизи эле эркектер болобу, айымдар болобу, мындай бир аз эки жүздүүрөкпүз да. Мисалы, бир жыл мурун Назира Айтбекова купальникчен сүрөтүн киргизгенде баарыбыз шыбап жатып калганбыз да. Уяты жок, ушурган болсун, бети жок, акмак, ау деп толтура комментарийлер, негативдер жазылган да. Кече көрдүм, Валентина Шевченко купальникчен кийим сүрөт киргизиптир. Эч кимге урунуп чыккан жоксуңар го? Не, духуңар жетпейт о. Жазгылады. Ай, сары кыз болбойт, бир аз жаап койчу ал жакты. Кыргыздарда жакшы сөз бар. Ити чөп жей баштады деген. Уктуңар беле ушундай? Мен түптөн болом. Эгерде түптө сен итиң чөп жей баштаса, ишиң артка жыла баштайт да. Итиң наркоман. Анда итти атып эле салабыз биз. Анан мен Бишкекке келгенди билдим. Бишкекте мисалы ошол чөп чеккен адамдарды нашакур деп коюшат да. А Бишкекте нашакурлардан да жаман адамдар бар экен да. Вегетарианецтер. Булар чөптү жейт экен конкретно эле. Анан дагы мындай ушул чөп жөнүндө тамашаласам баарыңар эле баштайсыңар да, блин, бул болбойт да, бул эмнени айтып атат, жаман нерсе, ау депчи. Баарыңыз эле эстесеңер, кичинекей кезибизде баарыбыз лянга ойнодуңар беле? Баарыбыз жөнүндө чөптү жыйнап алып, чөптү тепкилечик, билесиңерби? Азыр биз чоңойдук, чөп бизди тепкилей баштады. Кыргызстанда кыздардын 3 возрасты болот экен, реально эле. Бул деген 18 жашка чейин кыз, 18 жаштан 25 жашка чейин бул чоң кыз, 25 жаштан ары бир жериңди кыз, үйгө ти, баланы кара, үйдө отур, ошондой болуп үшкөлөнөт экен негизи. Анан менде бир суроо мондай да, негизи залда шаардыктар болсо мүмкүн силерге суроо, биз айылдыктарга баары бир ал нерсечи. Эмнеге эгерде мен шлёпка менен носки кийип көчөгө чыксам мырк болуп калам? Скриптонит концертте шлёпка носкичен жүрсө, вау, так стильно, модно дей бересиңер я. Менимче бардык эле кыргыздар ушу уялбастан акырынан кыргыз тилибизди билбейм мен, мне трудно говорить, я понимаю, но не разговариваю дебей. Акырынан баштасак, биринчи күнү салам алейкум кандай, экинчи күнү ой эмне болуп жүрөсүң? Үчүнчү күнү я уже бүт баарын түшүнөм, вот так. Бизде жада калса официанттар кыргызча түшүнүшөт, ошону түшүнүшөт, сүйлөшөт дегенде тартынбаш керек. Болгону бул өз-өзүнүн тилибиз, кыргыз тили, кыргыздардан башка эч кимге кереги жок. Ошону түшүнүшүбүз керек.